Бүгүнкү видеодо Валентина Асеева деген жазуучунун «Сыновья» аттуу чыгармасын окуп кетсек. Сыновья бул эмне сын деген сөздөн уул сын, ал эми сыновья көптүк түрүндө уулдар деген чыгарманы окуйбуз бүгүн. Анда эмесе биринчи окуп берип, андан кийин анан которуп кетейин. Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья, и старенький старичок на камушек отдохнуть присел. Вот, говорит одна женщина другой: мой сын ловок, да силен, никто с ним не сладит. А мой поет, как соловей, ни у кого голоса такого нет, говорит другая. А третья молчит. Что же ты про своего сына не скажешь? Спрашивают ее соседки. Что ж сказать, говорит женщина, ничего в нем особенного нету. Вот набрали женщины полные ведра и пошли, а старичок за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. Бул ушу кыскача чыгарманын биринчи бөлүгү. Энди эмесе муну которсок. Две женщины брали воду из колодца дейт. Две, бул два деген сөздөн кетип, эки деген сөз. Женщина деген женский род болгондуктан, айымдар, аялдар, женщина женский родго келгендиктен, ошондуктан две деп бул жерден род категориясы менен бөлүнүп, две деп айтылып атат. Два женщины эмес, две женщины. Брали воду дейт, сууну алып жатышкан экен. Из колодца, кудуктан. Из деген предлог бул кудуктан, андан, анын ичинен деген маанини билдирет. Ошондо эки аял кудуктан суу алып жаткан экен. Подошла к ним третья дейт. Аларга, к ним, аларга, к, аларды көздөй. Третья, үчүнчүсү басып келди. Подошла, басып келди. Третья, третий деген үчүнчү, мужской роддо, ал эми женский роддон третья болуп калат. И старенький старичок дейт. Жана картаң бир чал. Старенький деген старый старик деп айтсак болот. Бул жерден баягы эркелеткендей айтып старенький. Картайып калган старичок чал, На камушек отдохнуть присел. На бул үстүнө деген маанини билдирип атат бул жерден. Камушек деген камень, таш деген сөздү биз уменьшительно-ласкательный деп коет. Муну эркелетип, мындай айтканда, бир таштын үстүнө эс алганы отурду. Отдохнуть эс алганы, присел отурду. Вот, говорит одна женщина другой. Вот, мына айтып жатат, говорит одна женщина другой. Бир аял экинчисине. Одна деген бул один деген сөздөн чыгат. Один мужской род болсо, одна женский род. Одна женщина другой, экинчисине. Мой сынок ловок да силен дейт. Менин уулум эптүү, эпчил да, машыккан балдарды айтып жатат бул жерден. Эпчил жана күчтүү, да силен, да деген бул и деген союз байламта бар го. Жана деген сөз, ошонун и жана да деген эки сөз окшош бир маанини билдирет. Ловок, да силен, жана күчтүү. Никто с ним не сладит дейт. Никто, эч кимдин ага күчү жетпейт. Никто, эч ким, с ним деген ан менен урушса баягы алы жетпейт деген мааниде не сладит деп, алы жетпейт деп жатат. А мой поет как соловей дейт. Менинки болсо булбулдай сайрап ырдайт. Булбулдай ырдайт деп атат. Мой поет ырдайт как соловей. Булбулга окшоп, соловей булбул. Салавей деп атамга кылып окуп жатабыз, анткени басым түшкөн жок олорго. Ни у кого голоса такого нет дейт. Ни у кого деген эч кимде андай үн жок деп атат. Голос деген үн. Андай үн жок. Говорит другая. Башкасы айтып жатат. А третья молчит. Үчүнчүсү унчуккан жок. Что же ты про своего сына не скажешь? Что же ты деген? Сен эмне
Что деген эмне? Сен эмне өзүңдүн уулуң жөнүндө айтпайсың дейт. Про деген ошол жөнүндө. Своего өзүңдүн уулуң жөнүндө не скажешь, айтпайсың. Скажешь айтасың, не кошулганда терс маанисин билдирип айтпайсың. Спрашивают ее соседки. Аны кошуналар сурап жатышат. Спрашивают, сурап жатышат. Ее аны соседки, кошуналары. Что ж сказать? Эмне айтуу керек дейт. Говорит женщина. Аял айтып жатат. Ничего в нем особенного нету. Эч нерсе анда өзгөчөлүгү жок дейт. Ничего, эч нерсе в нем анда, анын ичинде, в предлогу бул анын ичинде анда деген маанини билдирип атат. Особенного деген бул өзгөчөсү, өзгөчөлүгү. Нету, жок. Вот набрали женщины полные ведра и пошли дейт. Вот мына набрали, алышты, толуктап, женщины, аялдар полные ведра дейт. Бир челек, бир чака толуп тура. И пошли, жана басышты. А старичок за ними. Чал болсо алардын аркасынан. За деген аркасынан, ними алардын. Идут женщины. Басып бара жатышат аялдар. Останавливаются. Токтоп атышат арасында. Ошондо басып, токтоп басып атышат. Болят руки. Колдору ооруп жатат. Болят, ооруп жатат. Руки, колдору. Плещется вода дейт. Суу чачырап төгүлүп жатат. Плещется деген бул баягы толкунду дагы айтып коет. Волна плещется, ошондой сымал эки жакка чачырап төгүлүп жатат. Вода, суу. Ломит спину. Бели ооруп жатат. Ломит деген баягы ламать деген сөздөн чыгып, сынуу деген сөздөн чыгып, ошо сынгансып ооруп жатат бели. Бул биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгүндө кандай болду экенин улантып окуй берсек. Вдруг навстречу 3 мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, колесом ходит. Любуются им женщины. Другой песню поет, соловьем заливается. Заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у нее ведра тяжелые и потащил их. Спрашивают женщины старичка. Ну что, каковы наши сыновья? А где же они, отвечает старик. Я только одного сына вижу. Бул жерден вдруг деген бир маалда, бир эле бир күтпөгөн жерден деген мааниде, навстречу маңдайына, жолукканга маңдайына 3 бала чуркап чыгып жатат. 3 эркек бала, мальчика, выбегают, чуркап чыгышты. Бири через голову кувыркается дейт. Бул өзүнүн башынан тегеренип, тоголонуп, тоңкочуктап жатат, ошондо башынан алыс тоголонуп жатат. Колесом ходит, баягы дөңгөлөккө окшоп башынан тоголонуп атат, башынан алыс. Любуются им женщины. Любуются деген бул суктанып карап жатат. Любоваться деген сөз бул суктанып кароо. Ошо суктанып карап жатышат аны менен аялдар. Другой, башкасы, песню поет. Песню ырдап жатат. Соловьем заливается. Булбулдай сайрап жатат. Соловьем деген булбул, соловей. Заливается деген баягы ырдап жатат. Поет, заливается деген сөздүн бардыгы ошо сайрап ырдап жатат. Заслушались его женщины. Заслушались деген баягы суктанып угуп калышты аны аялдар. А третий, үчүнчүсү болсо, к матери подбежал, апасына чуркап келди да, взял у нее ведра, андан челектерди алды да, взял, алды да, у нее андан ведра челектерди, тяжелые, оор, ошоно оор челектерди андан алды да, и потащил их, жана аны көтөрүп кетти. Потащил деген бул кыйналып, оорураак нерсени сүйрөп же басып алып кеткенди потащил деп айтсак болот. Их, аларды, ошоно көтөрүп кетти. Спрашивают женщины старичка дейт. Спрашивают, сурап жатышат аялдар чалды. Ну что, эмне, каковы наши сыновья? Биздин уулдар кандай экен?
какие дегендин ордуна бул жерден каковы деп сураган. Кандай экен биздин уулдар? А где же они? Алар кайда дейт. Где деген бул кайда? Они алар. Отвечает старик. Чал ушинтип жооп берип атат. Алар кайда? Я только одного сына вижу. Мен жалгыз гана бир уулду көрүп жатам. Я только жалгыз гана деген маанини билдирет. Одного бир гана уулду көрүп жатам. Кандай экен бул чыгарма сиздерге жактыбы? Комментарийлерден өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Лайк басып коюңуздарды суранамын. Бизге бул чоң мотивация болот. Жана каналга сөзсүз түрдө жазылып, биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.